Сутай тренинг институтунун бүтүрүүчүсү болом. Бул абдан баалуу билим. Бүгүн биз сиздерге адам баласынын кесиптик багытын туура тандап, ушул турмушта өз ордун таап, өзүн бактылуу сезиш үчүн кандай тармакта иш алып барыш керек, ошол тууралуу кеңири маалымат бергенге аракет кылабыз. Кесипти кандай тандайбыз? Кесипти тандаганда биз өмүр бою ошол кесип менен окат кылабыз да, туура эми жашаш керек, иштеш керек, акча табыш керек деп келе жатабыз инерция менен. Бирок жан дүйнөбүз ачка да, негедир. Ушундай нерсени көп байкадым. Анан көрсө, суца илимине келгенден кийин көп маселени түшүндүм, көп суроого жооп алдым. Көрсө, адам төрөлгөндө эле Алла Таала мага туаса касиетти берип коет экен. Кыргыздарда айтат го, маңдайына жазган, бешенеңе жазганын көрөсүң деп. Көрсө, бешенеге жазып коет экен. Адам төрөлгөндө эле сен дипломатсың, сен стратегсиң, сен ушул ишти аткарасың, сен бул миссияда иш алып барасың деп бешенеге жазып коет экен. А биз аны билбей эле баягы турмуштун угу менен турмуштун арабысын тартып келе берет экенбиз да. Ошон үчүн кесиптик багытты туура тандап, өзүбүздүн осуйпабызга түшкөнүбүз абдан маанилүү экен. Бул жан дүйнө үчүн абдан маанилүү экен. Анда азыр мындай кылат экенбиз да, ушул институтта берилген биздин инструментибиз менен же болбосо методологиясы менен бөлүшөлүк. Кесип тандоодо туура кесипти кандай тандайбыз, жеке инсандын өзгөчөлүгү, ар бир инсандын өзүнүн кесиптик багыты бар. Биз мынтип түшүнөбүз, ал шыктуу экен, ал жөндөмдүү экен, же болбосо ал таланттуу деп түшүнөбүз. Бирок билим алгандан кийин сиз айтып өткөндөй эле убакыт өткөндөн кийин ал аныкы эмес болот. Орун которуу, жумуш которуу көйгөй. Азыр учурдагы талап кесип тандоого, азыр бүтүрүүчүлөр да кесип тандоого келатат. Ошондой эле биз 50 жашка чыкканда дагы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү, өзүбүздүн ордубузду тапканда гана жан дүйнөбүздөгү же болбосо ой максатыбыз, тилектерибиз ишке ашкан болот экен да. Качан гана менде реализация болгондо. Азыр темага өтө турган болсок, мындай. Кесип тандоого келгенде ар бир жеке инсандын өзгөчөлүгүнө келели. Биз жеке инсанды 9га бөлүп карайбыз. Стратег, дипломат, аналитик, новатор деп айтылып атат. Ушуларга бирден токтоп өтүп туруп, алардын кесиптик багытына өтөлүп, анткени ар бирибизге, мисалы, үйдө бала тарбиялап жаткан болсок, же болбосо мен бүгүнкү күндө туура эмес кесип тандап алып адашып жүргөн болсом, сиздер үчүн да бул кызыктуу болуш керек. Үчүнчү инсан булар аналитиктер. Аналитиктер булар үчүндө 12-синде, 21-синде, 30-унда төрөлгөн инсан. Булар билим берүүчүлөр, булар башкармалар, булар анализдеп, баардык ишти анализдеп системага салган. Буларга кандай ой келет? Буларга аналитикалык ой келет, башка ой жүгүртүү келбейт. Аналитикалык ой бул талдоо. Башкача айтканда, булар билимди казып чукуган жана баардык билимди өзүнүн денесине, акыл эсине сиңирген адамдар өтө билимдүү адамдар болот. Эмне үчүн билимди көп алат? Анализдеш үчүн алышат. Анализ эмнеге жардам берет? Статистика, өзүнүн стратегиясын курууга жардам берет. Себеп деген булар кандай маалымат болбосун, кандай жагдай болбосун, анализ жүргүзөт. Булардын мээси, ой жүгүртүүсү аналитикалык деп коет. Андан башка ой жүгүртүү келбейт. Ошондуктан булар өтө көп окуган адамдар, өтө билимдүү адамдар. Кайсыл маселе менен кайрылбагыла дайыма туура жооп берген адамдар, билимдин казынасына ээ болгон адамдар. Анан булар педагогдор деп да айтсак болот буларды. Себеп деген насаатчылар деп да айтсак болот. Билими көп адам дайыма насаатчылыкты алып жүрөт. Башка адамдарга билим бере ала турган адамдар булар. Себеп деген ошончо билимди алып, туурасы кайсы, туура эмеси кайсы системага салып, ушул билимди ушул адамга берем. Азыр актуалдуу, бул актуалдуу эмес деп анализ жүргүзө алган мыкты аналитик инсандар ушулар болот да. Эми булар кайсыл жерде иштейт? Булар деген кесип тандоодо. Кесип тандоодо көбүнчө педагог болуш керек булар. Кайсыл жерде иштебесин, өзүнүн алган билимин булар деген башка бир адамга берип үйрөнүш керек. Канчалык өзүнүн акыл эсиндеги билимди туура системага салып бергенде булардын жан дүйнөсү жыргайт. Булар токтобойт.
чарчабайт, энергиясы ошондой көтөрүлөт. Булар башка адамдарга маалыматты туура берүү жагында адистер болот. Ошондо билим берүү жаатында мугалим, насаатчы. Булардын энергиясын аналитик деп берип атат. Аналитик болгондо талдоочулар булар баардык иш-чарада, баардык ишкерликте, баардык кесипте алып кете алат, анткени талдоо бар. Болобу жакшы да, экономист да боло алат, медицинада боло алышат, медицинада, программированияда, баардык жакта ишти алып кете алат экен. Ооба, баардык жагдайда булар иштей алышат. Ар тараптуу инсан. Булардын бир өзгөчөлүгү, мисалы биз адамдар кандайбыз эмоцияга алдырып башка бир ишти биринчи жасайбыз, анан ойлонобуз го. Туура эмес кылыптырмын, антпей эле ойбой деп. Аналитик инсандарда андай жок. Биринчи булар ойлонот, анализ жүргүзөт, анан барып иш аракет жасайт. Булар өтө акылдуу адамдар. Убактысы келгенде учурдан, моменттен пайдаланып өзүнүн эмоциясын токтото алган адамдар. 4-үндө, 13-үндө, 22-синде, 31-инде төрөлгөндөр, булар новатор, булар жаңычыл адамдар. Бүгүнкү тил менен алганда маркетологдор, креативный маркетологдор. Эмне үчүн булар маркетолог? Мурда буларды биз революционер дейчү. Себептен булар дайыма жашоодо жаңы нерсени издейт. Эски нерседен тажап кетишет. Эски нерсе буларды кызыктырбайт. Кызыктырбаган нерсе болгондон кийин булар көңүл да бурбайт. Көңүл бурбайт, демек энергиясы өспөйт. Себеп деген бул адамдарда ой жүгүртүү, креативдүү келет. Булардын башында максат аябай көп. Ар бир секунд сайын жаңы максат жаралып турат. Жаңы максатты ишке ашырыш үчүн эмне керек? Креативдүү ой жүгүртүү керек. Булар төрөлгөндө эле Алла Таалам буларга креативдүү ой жүгүртүү жөндөмү берген. Булар кандай гана жагдай болбосун, кыргыздарда айтып коет го. Караңгыда жол тапкан, капилеттен сөз тапкан. Ушулар креативдүү инсандар, новаторлор болот. Жаңы нерсени ойлоп тапкандар да ушулар, жаңы максат коюп, жаңы продуктуну ишке киргизгендер да ушулар болот. Ошон үчүн биз буларды маркетолог деп айтабыз. Булар дайыма жаңы нерсени киргизип, тегерегинде адамдарды жаңы нерсеге үгүттөп турат. Революция жаратып турат. Эгерде буларда креатив иштебесе, булар деген баягы турмуштун арабасын эптеп эле түрткөн окатка башагы менен кирип кетишет дагы, анан эч нерсеге ыраазы болбой эле дайыма эле бир нерсени издегендей эле наалыган турмушка түшүп калышат да. Ошон үчүн булар күнүгө бир эле жол менен басса да, бүгүн шарф байланып алып басыш керек, эртесини чачын түйүп алып басыш керек, бүрсү күнү башкача боенуп басыш керек. Жок дегенде күнүмдүк жашоосунда буларда дайыма креатив болуп туруш керек, жаңы нерсе болуп туруш керек. Ошондо гана энергия өсөт. Себептен булардын ой жүгүртүүсү креативдүү, башкача ой келбейт. Башкача ой келбегендиктен булар башкача жашай алышпайт. Ошондо гана энергия өсөт, креатив менен гана жашаш керек. Булар новатор дегенде булар эмне болот? Булар эң мыкты маркетинг планды түзгөн. Жаңылыкты, жаңы нерсени киргизген, жаңылыкты киргизген, жаңылыктарды алып келген ушул инсандар. Булар маркетинг, реклама менен бүгүнкү күндө болсо медиа, коммуникация, информационный центрлар бар го. Биз күнүнө жаңылык угабыз. Кечки 9-да, эртең мененки 10-да ушул жаңылыкты ушул новаторлор алып келет. Биз эски жашоо менен жашагандачы, биздин новаторлор болбогондо баягыдай эле соко менен жер айдамакпызбы? Эскичилдердей эле болуп жүрбөйбү? Жаңы максат болмогон эмес, мисалы тракторлор, самолеттор ойлонуп табылмаган. Булар маркетологдор, булар робототехникалар, механизация, бул инженерия деген нерселер чыкмак эмес. Эгерде бизде ушул новаторлор болбосо, креативдүү ой жүгүрткөн адамдар болбосо, новаторлор болбосо, бизде прогресс өнүкмөк эмес. Эскиче эле жер казып жүрмөкпүз. Эски боюнча эле эскичил ушундай эле болот экендер. Жаңылык киргизгендер ушулар. Эми булар кантта иштеш керек? Булар деген бардык иш чөйрөдө иштей алат болгондо буларга жаңы илимди каскан, жаңы бир техниканы киргизген чөйрөдө иштеш керек. Ошол жерде булар өздөрүн ушундай жакшы сезишет. Өзүнүн болгон потенциалын толугу менен ишке арнашат. Мисалы азыр бизде эмне креатив болуп атат? Азыр мисалы жасалма интеллект, например, ошо соцсетти эле карай турган болсок, креатор.
Бул жаңылык. Мурдагы мисалы эскини алып эле жаңыча кылып сүйлөтүп, же болбосо жаңы бир нерсени көрсөтүп берип атат да. Ошол нерсе деле мына. Көпчүлүк каякта болот, булар ошо журналистикада, креативдик искусствода, медиада эң орду. Кесип тандоого келгенде ошол жакты тандаш керек. Анан чындыгында буларда деле технология, IT технология ошолор да инновационный нерселер, предпринимательство, бизнеске келе турган болсок деле жаңы нерсени киргизген ошо новаторлор да. Анан эң мыкты адвокаттар юриспруденцияда уже адвокатура жагында жакшы келишет. Революционерлер булар чындыкты сүйлөгөн үчүн, чындык үчүн күрөшкөн адамдар. акыйкат таанымал, бул дүйнөдө, бул жашоодо из калтырган, же бүгүнкү күндө коомдогу мыкты ишкерлерди кошуп кеткиле дейсиңерби? Абдан жакшы, потому что бар да бизде. Ой, мисалы, Көрүнүктүү инсандар. Владимир Ильич Ленинди эле алалы. Кандай гана революция кылды. Бүтүндөй бир мамлекетти бир феодалдык структурадан социализмге өткөрдү. Революция жаратты. Түп тамырынан бир мамлекет өзгөрдү. Мынакей, новатор деп ушул кишини айтса болот. Эгер сиздер дагы өзүңүздүн туулган күнүңүздү, өзүңүздүн 33тан кийинки миссияңызды, бүгүнкү күндөгү кесипкерлигиңиз туура болуп атабы, туура кесипти тандап турсаңызбы, ушул жөнүндө билгиңиз келсе, консультация алыңыз. Астында азыр сиздерге номер чыгат. 0700 01 01 81 номерине кайрылсаңыздар болот. Өзүңөрдүн жылыңарды, өзүңөрдүн календарыңарды эсептеп алсаңар болот. Өзүңөрдүн айдап жүргөн машинаңардын номери кандай экен, сиз жашаган үйдүн номери кандай экен, сизге таасири кандай экен, сиз кийип жүргөн кийимдин цвети кандай экен билгиңиз келсе, 700 01 01 81 номерине кайрылып жазсаңыздар болот.